Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз азыр ушул Тарел мырзанын үйүнө барып, кайсыл жерде туулуп өскөн, кайсыл жерден спортко кадам таштаган ошону сиздерге толук чагылдырып берейин деп аракет кылдык эле. Бирок тилекке каршы Тарел мырзанын жумушуна байланыштуу ушундай абал түзүлүп калды. Тарел мырза, айтсаңыз, сиз алгачкы жолу кайсыл жерде спортко кадам таштап, өзүңүз кайсыл жердин кулуну болосуз? Мен өзүм Отсадыр айылында төрөлгөм, Кара Суу районуна караштуу. Ошол айылда орто мектепти ошол айылда окуп бүттүм. Ошол мектеп жашында эле 6-класстарда баштагам спортто өзү негизи үйдө бүт атам спортсмен, ошол СССРдин убагындагы бир туугандарым, ошол үйдөгүлөр өзү спортко кызыгышат, көпчүлүк бардыгыбыз. Ошол себептен спортко эрте эле келип калгам. Айылдан баштап эле ошол гиряларды көтөрүп, штангаларды көтөрүп айылда. Мен орто мектепти бүтүп шаарга келдим, окуу жайга тапшырдым. Ошол окууну шаарга келгенден баштап эле ушул залга келгем, боксерский залга келгем биринчи. Бул жакта жүрдүм, андан кийин башка спорттарда жүрдүм, борьбада жүрдүм, боевой самбода жүрдүм. Анан ошол эң аягында ошол постоянно гиряны көп көтөрүш үчүн ошол башка вид спорттарда жүргөндөн эле ошо гиряны көтөрүш үчүн кошумча үйдө. Анан ошол акыркы убактарда гиряга өттүм. 4 жыл, 5 жыл болду. Ошол 4 жыл, 5 жылдын ичинде жалаң ушул оор атлетика боюнча машыгып келатам. Ар бир адамдын өзүнүн пешенеси, тагдыры болот экен. Бир жолу жүрүшүп кетсе болот экен. Менимче ошол башка спорттардан жолум болбоду. Бир убактар болуп калды, спорт таштап иштеп келиш керек убактар болуп калган. Ушундай нерселерден улам жакшы жыйынтыктарды кыла албадым, бирок жакшы спортту таштабай жүрдүм. Бул олимпиадалык вид спорту, олимпиадалык спорттун түрү. А бул гиря спорту, бул олимпиадалык эмес спорттун түрү. Анан бизде азыр ушул жерде иштейм, Ош мамлекеттик оор атлетика жана бокс мектебинде ушул жерде окутуучу, машыктыруучу болуп, анан өзүм кандай десем, учурдагы спортсмен. Өзүм дагы катышып турам турнирлерге, чемпионаттарга. Анан ушул гиря спорту боюнча барып катышып турам. Андан кийин бул спорттун түрү гиря спорту деп айтылат, гиревой спорт деп коет. Мында өзүнүн правилалары бар, эл аралык деңгээлде правилалар бар, ошол правилалар менен көтөрөбүз. Эми Тарел жөнүндө сүйлөп кетсек, Тарел өзү мээнеткеч, өтө тарбиясы дагы жакшы бала, өзүнүн ар бир кылган ишине өтө туруктуу караган бала да. Мен жетекчи болуп келгенде экөөбүз сүйлөшүп, беседа кылганда бул жигит айткан: мен Кудай буйруса 2018-жылы чемпионат дүйнөнүн биринчилигинде, Кудай кааласа, ушул окуу жайыбыздын жүзүн жерге каратпай алтын медаль багындырып келем. Кудай буйруса, Алла таалам колдосо деп. Бул эми биринчи ошо иман жолунда жүргөн бала, тарбиясы жакшы бала, өзүнүн ишин таана билген билдиги үчүн бул биринчи ошо Кудай кааласа деп сүйлөгөн сөзү мага жакты да ошол баланын. Мына Кудайым өзү колдоп, былтыр 2018-жылы Бухара шаарында өткөн дүйнөнүн биринчилигинде алтын медалды багындырып келди да бул жигит. Бул эми өзүнүн сөзүнөн, иш жүзүнөн дагы, сөзүнүн үстүнөн дагы чыккан спортсмен катары сыйлайбыз бул жигитти. Ошол Өзбекстан шаарында болуп өткөн Азия биринчилигинде дагы өзү ниет кылган экен, жакшы ниет кылган экен. Алла таалам ушул ниетин калыс кылып, ушу Азияда дагы алтын медалды багындырып келди ушул жигитибиз. Ушул жигит менен ушул жерде иштеп, бирге иштешип, бирге кызматташып жүргөнүмө биз ушул жигит менен биз сыймыктанабыз. Өтө татыктуу жигит деп, Кыргызстандын эң татыктуу спортсмен жигиттеринен деп эсептейбиз да ушул жигитти.
Бизде эми башталганына башка мамлекеттерге караганда өнүгүү кичине азыраак, бирок азыр жакшы болуп кетип атат. Жакшы болуп кетип атканын себеби бул гиревой спорт. Бул эң баягындай жөнөкөй спортко кирет. Анан бизде көбүнчөсү узак убакытка иштейбиз да. Өзүнүн правиласында соревнованияда ушул 2:24 10 минутта көтөрөбүз жерге койбостон. Андан кийин 1 саат перерыв болот, андан кийин 1:24 дагы 10 минут жулкуп көтөрүү, рывок деген упражнение бар. Аны 10 минут көтөрөбүз. Ошондо 10 минуттан 20 минут көтөрөбүз жерге түшүрүүбүздөн 2:24 2:32-ни. 2:16-ны уже жаш балдар, юноша көтөрөт, жаш балдар, кыздар көтөрөт. 24-тагы кыздар көтөрөт, рывок деген упражнение бирөөсүн эле. Ошо рывок толчок деген экиле упражнение бар, анын длинный цикл деп коет, ошол 3. Оор көтөргөн өзү негизи зыян деп айтылат. Бүт бар жокто медицинада дагы айтылат. Эгер адам оор көтөрбөй жүрө берсе, оор көтөргөн ошол адамга зыян да. А эгер адам кичинекейинен баштап ошол оорлукту көтөрүп, спорт менен машыгып, ошол ыкмаларын туура колдонуп жүрсө, ал адамга эч кандай бир мындай айтканда коркунуч жок да. Себеби ал уже денеси машыккан, булчуңдары үйрөнгөн. Анан кийин эсле оор көтөрбөйт деп жүрө берсең, оор көтөрбөй жүрө берсең, анда болбой калат. Ал ден соолук үчүн зыян да. Ден соолук үчүн зыян. Ден соолук үчүн зыян. Оор көтөрбөй ден соолукту сактап жүрө бересиң, анан бир күн болсо бир күн баары көтөрүшкө туура келет. Бир базардан жок деген бир мешок көтөрүшкө туура келет. Уже болду, ошондо травма болуп калат. Ошондой сөздөр көп болот. Боюң өспөй калат деген сөздөр болду. Мен боюм 1,82. Ошол 6 класстан баштагам. Билбейм. Ошол спорттун баардык түрүндө эле травма болот да. Эгер бүт баардык немеде ошол туура эмес аткарсаң, бул травма болот да. Бизде бир оор атлетика боюнча эл аралык деңгээлдеги спорттун чебери Улан Молдодос деген агайыбыз бар. Ошонун сөзүн уккам. Эгер дейт шахмат ойногондо дейт, шахматтан эле травма болсо болот дейт. Узак отурасың дейт, анан уйкуң келип кетип, чыгып түшкөн болсоң көзүңө шахмат кирип кетип, травма болушу мүмкүн дейт да. Анан эми ошондой, бул эми баягы тамашага тармаган сөз. Бирок мында деле ошондой да. Эгер көңүл кош мамиле кылсаң, бул кечирбейт. Кире кечирбейт. Иштангада деле ошондой көңүл кош мамиле кылсаң кечирбейт, уже травма боласың. Бокста деле ошондой, борьбада деле, бүт спорттун баардык түрүндө ошондой. А эгер туура аткарып, өзүнүн ыкмасы менен аткарсаң, травма жок. Менде мисалы үчүн ошол травма алган жокмун да, Кудайга шүгүр. Себеби ошол агайдын айтканын кылып, ошол туура ыкмалар менен аткарган үчүн травма жок. Жеңил травмалар болот, бул жеңил травмалар ушул колдогу мозольдор болот. Бул мозоль деген бул эми спортсмендин бир баягы не деп коет? Белгиси баягы бир сөз бар го, шрам украшает мужчину деген, ошонун кыргызчасын айтылбай калдым. Ошол. Эми Тариэл буга чейин бир нече эл аралык чемпионаттарда, дүйнө чемпионатында биринчи орунду ээлеп келген. Кече акыркысы болуп, мына Азия чемпионатында дагы деле болсо, ушу Кыргызстандын атынан чыгып, биринчи орунду ээлеп кайтты. Тариэлдин өзүнүн ушу машыгууга болгон мамилеси, ошо айткан көрүгүүлөрдү, тапшырмаларды так аткарып, машыгууларды калтырбай, ар дайым ушу өзүнүн машыгып турган негизинде ушул жакшы жетишкендиктерге жетишип отурат. Кире көтөрүү спорту өзү бул күчтү көбөйтүүчү, чыдамкайлыкты өөрчүтүүчү спорттун түрү болуп саналат. Ошол себептен буга негизи катышкан баягы жарандардын күчү көп болуш керек, эрки күчтүү болуш керек. Мына ушулар баардык сапаттар Тариэлге мүнөздүү. Ошонун негизинде мына талыкпай машыгуунун негизинде ушу эл аралык мелдештерде жеңиштерге жетишип, Кыргызстандын желегин желбиретип келүүдө. Колду башка жакыныраак. Колду башка жакыныраак. Ушул 2018-жылы өткөрүлгөн ошо Оштун ачык чемпионатында экинчи орунду алдым, 49 салмакта чыгып, 49-весте чыгып. Андан кийин 2018 жылы ошо Бишкекте өткөрүлгөн
уже турнирде, соревнованияда. Анда илешпей алгам. Ушу 4-5 месте болуп. Андан кийин Ошто өткөрүлгөн Герой спорт боюнча 9 май күнүнө карата өткөрүлгөн ушу турнирде 2 месттен алдым. 56 бесте чыгып. Ушулардын салымын кошкон бул мен агайым болду. Баягы агайсыз өзүң иштекке жетише албайсың, агай жардам берип көрсөтүп турат. Ошо агай алдыга ушу тартат да. Мен дагы ушул агайымдай болуп ушу көптөгөн мамлекеттерге барып, ушу соревнованияларга катышып, бул менин тилегим өзү. Ушул Герой спорт менен штанганы ушу өмүр бою алып кетейин дейм. Ушу мастер спорт олтуруп аракет кылдым азырдан баштап. Гиря спорт боюнча азыр ыкмаларды көрсөтүп берем. Ыкма эмес, бул правила, эл аралык деңгээлдеги правила. Двоеборье деп коет. Англисчеси биатлон деп коет экен. Ушул боюнча мен чемпион болуп келдим. 2 гиряны алып, бул толчок деген упражнение. Бул исходное положение деп коет экен, бул ушул жерде исходное положение деп коет, ушул жерде турасың. Ушул жерден түртөсүң бут менен кошуп. Ушул фиксация деп коет, ушул убакта бардык бүткүл денең түз туруш керек. Колуң, белиң, бутуң. Ошондо судья эсептейт. Судьяны эсептегенде аны түшүрөсүң. Ушундай ыкманы 10 минутта көтөрөбүз, 10 минут убакыт берилет. Ошол 10 минуттун ичинде көп көтөрүш керек. Колдон келишинче. Туру дем алуу керек. Туру дем албасаң 2 минут, 3 минутта чарчап каласың. Себеби 10 минутта убакыт берилет да. 10 минутта гираны токтотпой көтөрүш керек. Ошондуктан туру дем алыш керек. Ошо туру дем алган эсебинен 10 минутка жетип көтөрөсүң. Bunun өзүнүн кошумча көнүгүүлөрү бар. Ошол эле штанга менен желкеге коюп пристание кылабыз. Биз пристание кылганда айырмаланып турат биздики. Баягы рабочий вес деп коет, рабочий вести коебуз дагы. Кимдики ар кимдики аркылуу. Меники рабочий весим 60 кг. 60 кг коюп туруп, 25 минутта будильникти коебуз и 25 минутта пристание жасайбыз. 25 минутта. Бул деген чыдамкайлыкка. Биз 10 минутка иштеп атпайбызбы? Булчуңдар көнүгүш керек. Выносливостька көнүгүш керек да. Биздин тренировкалар көбүнчө ушул узак убакытка. Гиряны алабыз мисалы үчүн. Алганда деле анын рывок деген упражнение. Мисалы, мына деле ушул жарым саатка, 1 саатка коебуз будильникти. Иштейбиз гиряны түшүрбөстөн 1 саат, жарым саат. Бул ушул выносливость, чыдамкайлыкка. Мен азыр толчок көтөрбөдүмбү? Ал бир круг бүтөт. Бүткөндөн кийин где-то 1 саат убакыт болот. 1 саат убакыттын ичинде дем ала аласың. Андан кийин экинчи круг башталат. Экинчи круг башталганда бул рывок деген көнүгүү башталат. Чулкуп көтөрүү кыргызчасы. Ушуну дагы 10 минутта көтөрөсүң. Мында дагы 10 минутта берилет. Мен 5 минут оң кол, 5 минут сол кол көтөрөм. Себеби эки колум бирдей. Кээбиркилер оң колу күчтүүлөр бар. Алар 7 минут оң кол көтөрүп, 3 минут сол кол. 10 минут ушул эки колго берилет. Өзүң каалагандай пайдаланасың. Ошол. Азыр ошону көрсөтпөйм. Бул жерде да фиксация деп коет. Ушундай турган убакта, үстүңкү фиксация абалында турган убакта фиксация кылыш керек. Себеби кол түз туруш керек. Бут, бел түз туруш керек. Ошондо гана эсептейт. Мына бош кол менен таянбаш керек. Бут, тизе таянбай жерди. Кол бош турат. Ушул. Бул жерде дем алуунун өзүнүн принципи бар, дем алуунун. Боштук болот мисалы үчүн. Гиря ылдыйга түшүп кетип атканда боштук бар да. Сен күчүркөнбөй турасың. Ошол убакта демди тартасың өзүңө. Мисалы үчүн гиря түшүп кетип атат, мен бошмун да. Ушундай. Боштук малда демди тартып аласың, и күчүркөнгөн убакта демди чыгарасың. Күчүркөнгөн убакта демди чыгарасың да.
ошол боштук маалы дем тартасың. Себеби боштук маалы дем тартканда кислород кеңири соросун өпкөгө толот. Ошол нерсе. Ушул 2 упражнение болот, толчок рывок. Сырана бүткөндөн кийин толчок менен рывок экөөнү кошот. Количествону мисалы үчүн рывоктон 100 көтөрдүм, толчоктон 100 көтөрдүм. 200 жазылат. Количество жазылат, ким көп көтөргөн чемпион. Бул бир правиласы, анын экинчи правиласы бар. Экинчи правиласында ошол длинный цикл деп коет. Мында дагы ошол 10 мүнөт убакыт берилет. 10 мүнөт убакыт. Ушул 2 гиряны көтөрөсүң мында. Алдын, жерден аласыз. Ушул упражнение 10 мүнөт иштейсиң. Мында дагы ошол 10 мүнөттүн ичиндеги чогулган упайга карап жеңүүчү аныкталат. Характер болуш керек баягы, психологически устойчивый деп коет го. Ошондой болуш керек. Себеби 10 мүнөттө көтөргөндө, 10 мүнөттө койгондо, мисалы үчүн өзүм башыман өткөндө 9 мүнөттө көтөрөсүң, 1 мүнөттө калды да. Электрический табло турат, мүнөттө көрүнүп турат, количество көрүнүп турат. Судья эсептеп турат. 1 мүнөт калганда ошол 1 мүнөт кээде 1 сааттай сезилип кетет. Чарчагандачы. Секунда өтпөй калат. Ошол убакта психологически устойчивый болсоң, сен өзүң кармайсың, 1 мүнөт таштап койгондун ордуна көтөрүп коесуң да, акыркы концовка. Таштабегендер бар. Чарчайт да. Булчуң чарчайт, мээге сигнал келет, мээ айтат ташта дейт. Таштап коесуң. Если сен мээге баш бербей койсоң, уже аткара бересиң да. Бул барлык жерде эле го, мисалы үчүн мээ башкарса айтып берет го, мисалы үчүн тамак түнкү саат 12-де тамак же дейт. Бартып тамак жеп алсаң, бул уже зыян. Ошонусун арында эле буда дагы айтат да, таштап кой болду, чарчадым деп сигнал келгенде айтканга болбош керек, таштабаш керек. Көтөрсөң уже аягына чейин чыгасың, жакшы болот. Количество көбөйөт. Катуу аракет кылып жүрөм, түшүмө дагы кирип атат. Негизи чындап, түшүмө дагы кире көтөрүп, чемпионаттарды уюштуруп эле ушинтип жүрөм. Аракет кылып атабыз. Азыр республикалык федерация бар, Бишкек шаардык федерация бар, Ош шаардык жок. Аны ушул агайым менен акылдашып, ушул Ош шаардык гиря спорттун федерациясын ачкан аракет кылып атабыз. Буюрса ушул быйылкы жылы ачылат. Ачылып калса бизде мүмкүнчүлүк болуп калат, өзүбүз чемпионат өткөзүп, шаардын биринчилигин башкалар чакырганга мүмкүнчүлүгүбүз болуп калат. Sol kolun kişinin düşkü salkatısına kırmağı. Karmağanları sen katlı karmaq koyasın da. Elime ilip olsun boldu. Şuna ne? İlip olsun boldu. Türöt gibi. Sen karmağanı. Şuna ne? Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз кичинекейибизде азыр деле ушул гир спортун жөн эле көтөрүп, ушу күчү бар адам гана көтөрөт десек, өзүңүздөр көрүп болгондой, бул спортко аябай чыдамкайлык, психикалык жактан дагы аябай даяр адамдар ушул спорт менен кетет экен. Алек болсо болот экен. Эмне дейбиз Тарел мырзага ушул ийгилик каалайбыз. Кудай буйрса өзү айткандай, ушул Ош шаарында дагы чоң турнирлер болот. Көрүшкөнчө.